Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналы көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан мен туугандар комментарийлерде мага кичине хейтерлер билип билбегендер мага кичине суроо узатышыптыр. Айтканымдан кийин аткарбайсыңбы депчи. Мен айтканга чейин эле аткарып койгонмун негизи. Дагы кичине калгандары бар эле кайрымдуулук иши боюнча. Эми негизи менин айтканымды Кудай билсе болду да негизичи. Мен өзү чыгарбайын дегем, бирок чыгарышка айла жок болду. Ошондуктан сиздерге мен как видео отчет катары кичине чыгарып коеюн деп атам. Азыр буларга биз буга чейин ноокаттын белөрүгө айылына бир муктаж болгон үй бүлөгө жөнөттүк. Андан сырткары өзгөнгө жөнөттүк. Кайсы айыл экенин унутуп калдым. Эже ошол сиз ушул видеону көрүп аткан болсоңуз, комментарийге далилдеп жазып коюңуз. Анан ошого эме кылсаңыздар, буйруса азыр дагы Бишкекке жөнөтүп атабыз. Бир кайрымдуулук ишини кылган бир иним бар. Ошолорго буйруса азыр салабыз. Бул жерде азыр булар легорундар. Астындагы адлер чөжөлөр. Буларды атайын чоңойтуп, кичине өзүм чоңойтуп кара бердим. Чтоб алар дагы кыйналбасын. Кимге барса дагы мен ал адамдарды тааныбайм. Мен Кудайдын жолунда эле берип атам. Ошондуктан сиздер дагы комментарийге өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди жазып койгула. Мени сындаган хейтерлерге айтарым, ден соолукта болуңуздар. Комментарийиңиздерге рахмат. Буйруса колдон келишинче мындан кийин дагы жакшы иштерди кыла беребиз. Эми ар бир берген оң колуң берген садаканы сол колуң көрбөсүн деген жери бар. Бирок мен видео отчет катары сиздерге далилдеп койдум. Мен далилдешке туура келди, бирок негизгиси Кудай көрсө, Кудай билип турса болду. Ошондуктан өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди жазып коюңуздар, туугандар. Анан мына брудерди ушундай кылып жасаш керек. Дагы кичине маалымат катары айтып берейин жөжө баккандарга. Мына көрдүңүздөр, мындай сыдырмайлар болуш керек. Технологиясы боюнча ушинтип караш керек. Негизи астында мындай кыктары астына түшүп кетет, жаман нерселер калбайт. Ошондуктан сиздер дагы мынтип суудан куюп коесуздар, жемди салып коесуздар болду. Жемдер мына чөгүлгөн жемдери астына түшө берет. Жаман эмелери түшө берет. Астыга кыксык жаман нерселер түшпөйт. Сиздер да брудер жасаңыздар, ушундай жасаңыздар. Буларды азыр эшикте да караса боло берет. Буга эч кандай эменин кереги жок. Лампанын деле кереги жок. Күнү жылуу болуп калды. Бирок ошондой болсо дагы бир аз жылуураак кармаган жакшы. Ошондой туугандар. Буйруса азыр бирөөсү Кара Балтага кетет, экөөсү Бишкекке кетет. Азыр таксиге салайын деп атабыз буйруса. Дуа кылып коюңуздар. Кимдерге насип кылса, көгөрүп жакшы иштерге, ушундай жакшы иштерге муктаждыктарын чечип, Кудай жолунда буйрусун. Берекесин берсин, ушундай иштерди кылып, муктаждыктарын Кудай жолунда өздөрү себепчи болуп чечип алсын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Мен как буну видео отчет катары кылдым. Дагы бир жолу айтам, чыгарбасам деле болот эле негизи. Бирок чыгарышка туура келди. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Комментарий, сунуш ой пикириңиздерди күтөм. Видеого лайк басып коюңуздар.